Салам достор, бүгүнкү өтө турган грамматика ыши. Бул грамматика өзүбүздөн чоң болгон адамдарга айтканда сылык түрдө колдонулат. Этишке жана сына точко уланат. Эми карайбыз. Этишке жана сына точко уланып, грамматика учур чакта сео болот. Сео грамматикасын билебиз. Өткөн чакта болсо шоссео, келер чакта шил коео. Түшүнүктүү. Эми бир-эки сөзгө мисал келтирсек. Мисал када бару, грамматика учур чакта касео барыңыз. Өткөн чакта болсо кашоссео бардыңызбы, келер чакта кашил коео барасызбы. Кийинкиси мокта же грамматика учур чакта могусео жеңиз. Өткөн чакта болсо могушоссео жедиңизби, келер чакта могушил коео жейсизби. Түшүнүктүү болду. Эми бүгүнкү мисалды карасак, биринчиси сажаңим чыгым кесео. Директор азыр ичкердеби, чогум жоне нагашоссео, бир аз мурун чыгып кетти. Эми экинчисин карайбыз. Таташи абожинын кига кысео. Тата мырзанын атасынын бою узунбу, анио кига жагысео. Жок, бою кичине. Эми үчүнчүсүн карайбыз. Туанши иот серо сасео. Туан мырза, бул кийимди жаңы сатып алдыңбы? Анио кояң эсо омонига поне жушоссео. Жок, кояң эсо туулуп өскөн жери айылдан апам жөнөтүп берди дейт. Эми төртүнчүсүн карайбыз. Обоиналь сонмурил одиесо сашил коео. Ата-энелер күнүнө подарканы каерден сатып алдыңыз? Интонесесо саль коео. Интернеттен сатып алдым. Түшүнүп алдык грамматиканы. Эми диалогду карайбыз. Бүгүнкү диалог биринчи угуп көрөбүз. 지훈 씨, 제가 한국 친구 집에 초대를 받았는데 어른이 계시는 집에 처음 가는 거라서 좀 걱정돼요. 그래서 몇 가지 물어보고 싶은 게 있어요. 어떤 게 알고 싶어요? 어른들께 어떤 선물을 드리면 좋을까요? 보통 과일이나 음료수를 많이 선물해요. 그런데 어른들이 좋아하시는 것을 물어보고 사가세요. 그리고 선물을 드릴 때는 두 손으로 드리세요. 네, 알겠어요. 고마워요. Угуп көрдүк. Эми карайбыз. Биринчиси. 지훈 씨, 제가 한국 친구 집에 초대를 받았는데 어른이 계시는 집에 처음 가는 거라서 좀 걱정돼요. 그래서 몇 가지 물어보고 싶은 게 있어요. 지훈 мырза, мени Корей досум үйүнө чакырды эле. Чоң адамдар болгон үйгө биринчи жолу барып жаткандыктан бир аз тынчсызданып жатам дейт. Ошондуктан сизге бир-эки суроо берип көргүм келип жатат дейт. Жихун, оттон ке алго шипоё? Эмнени билгин келип жатат? Орындылке оттон сонмурил тырымyon чоулкаё? Чоң адамдарга кандай подарканы берсе жакшы болот дейт. Ботоң коайрена 음료수를 많이 선물해요. 그런데 어른들이 좋아하시는 것을 물어보고 사가세요. 그리고 선물을 드릴 때는 두 손으로 드리세요. көбүнчө мөмө жемиш же суусундукту көп подарка кылышат дейт. Бирок чоңдорго жакшы көргөн нерсесини сурап көрүп, сатып барыңыз дейт. Жана подарканы берген учурда эки колуңуз менен бериңиз дейт. Бир колдоп эмес, эки колдоп бериңиз дейт. Не, 알겠어요, 고마워요. Ова, түшүндүм, рахмат. Түшүндүк, эми бүгүнкү словарды карайбыз. Биринчиси кешида, ичинде бар болуу. Экинчиси чапсушида же дышида, жөө. Кийинкиси чумушида, уктоо. Кийинкиси 말씀하시다,
сүйлө, кеңсе, пьончанышида, ооруп калуу, туракашида, өтүп кетүү, трида, берүү, тек, үйдө, кеңсе, соңам, атын сураганда, кеңсе, йонсе, жашы, жашын сураганда, чоң адамдардын. Ушуну менен достор, бүгүнкү грамматикабызда соңуна келип жетти. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө, анём кешипшио, камсамнида.